кандай кылабыз олор? Ошолорду көрсөтүп кетиңиз туган. Азыр. Анан кайсы Visa карт, Mastercard карт менен сатып алыш керек? Окей. Азыр. Суроолор барбы тууганда могу неме жөнүндө? Кантип билет тандайбыз, кантип неметебиз, транзиттин экен, виза. Неме кылбайсың, брат, могу түшүндүк баарын элечи буюрса, анан могу азыр деген пример келтирип көрбөйсүңбү? Могу Турциядан баштап, Стамбулданчы, Китого чейин кандай кылып неметебиз, напримерчи, билетти тандайбыз, ушу кандай кылып жасайбыз $10 мененчи. Ошону көрсөтүп берсең жакшы болгон да. Азыр. Так, Стамбулданбы ошондо? Стамбулдан. Мисалы азыр мен кетсем мондай кылмакмын да. Истанбул дейбиз, Google Flights'ка киребиз. Могу Skyscanner деле карабай деле койсок болот да. Мына караңычы. Көп деле жакпайт да. Стамбул, анан мисалы эмне дейбиз? Кито. Туурабы? Стамбул, Китону карайбыз. Поездка декабрда карайлы. Монтип кардан карайбыз. Могу кээде $672 деп чыгып калат. Буга алданмагыла. Бул мен айткандай жанагы самостоятельная стыковка. Көрдүңөрбү? Разные авиакомпании, совместное бронирование. Булар деген ошо ар кандай PNR коддор беришет, бирок Стамбулдан Майамиге, даже Майамиге силер кире албайсыңар да. Аякта транзитная зона дегенге дагы виза керек. Ошонун көп деле неметпегиле, үмүттөнбөгүлө. Бирок мисалы могу көрдүңөрбү? Мына деген KLM деп турат. Бул анча жакшы. Мына Turkish Airlines Avianca дейт. Бул эки неме да. Мисалы бизде эки вариант бар экен азырчы. KLM 1250 бул жакшы. Бир авиалиния сатып атат бизге. Анан мисалы канча билет бар экен? Istanbul Schiphol, бул эмне кайсы шаар? Schiphol деген. Schiphol. Netherlands. Неме баса тууландар вообще неме айтып коем, мен деген иммиграциянын эксперт эмесмин. Көп деле неме жөнөкөй эле адам менчи. Ошон үчүн бир нерсе бул деген билеттер да кымбат турат. Алганда өзүңөр дагы башка жакшыраак билген адамдар бар болсо, ошолор менен да кеңешип, эки кесе ченеп ошон эметкиле да. Азыр мен карап эле монтип айтты деп эле KLM 1250 экен деп эле алып эле эртең күйүп кетип мени күнөөлөбөй эле да. Мен өзүм ойлорумду айтып атам. Кеңеш да, кеңеш эмес даже. Мен өзүм немем ойлорумду айтып атам. KLM бир авиалиния 2 билет бар экен. Ошо 2 билет болгон үчүн бул бир авиалиниядан камсыздалат, бир PNR код берилет. Ошон үчүн могу Амстердамда мен өзүм жеке кете элекмин Амстердамданчы. Транзитная зонасын, бирок логика ошондой эле. Иммиграция эки жол бар, бир жол менен иммиграцияны өтөбүз, штамп бастырабыз, өлкөгө киребиз, кайра багажды алып кайра киргизебиз. Же экинчи жол ичинен эле транзитная зонадан штамп бастырбай эле ошол жактан немеге кирип кетебиз да, Сукреге кирип кетебиз, аэропорт интернационалга. Через Богота бар бекен? Через Богота жок. Ошондо бул жерде виза керек эмес, Жок, транзитный виза. Жок, кереги жок биякта виза. Ошон үчүн через Богота биз мен билишимче биз тандай албайбыз через Богота, через тиги бизден каяктан каяка жазабыз, каяктан Стамбулдон каяка Китого, ошону булар өзүлөрү көрсөтөт да. Мисалы могу деген Амстердамдан учат экен. Тигиниси деген мисалы могу деген каяктан кетет экен? Боготадан. Мисалы эки вариант бар. Бирөөсү KLM Airlines менен, экинчиси мына могу турбайбы? Turkish Airlines деп турат. Мону карайсыңар. Эки авиалиния болуп атканда,
каалаган учушуңарды эки авиалиния болуп атканда бир аз мындай немеде болгон, тетикте болгон да. Мына предосторожность болгон да уже. Көзүңөрдү мындай ачып эле мындай көңүл буруп жүргүлө да. Эки авиалиния болгон сразу мындай на предохранителе жүргүлө да. Мисалы могукта турбайбы, бирок биринчи Эльдорадога чейин Turkish Airlines экен, экинчи учуусу бул деген эмне экен? Авианкабы? Авианка. Бирок могукта Авианка. неме дейт? Билеты на этот рейс продают и другие авиакомпании дейт. То есть мен жана айткандай Turkish Airlines могу башка Airlines'тын авиалиниянын билетин сатып атат. Бул жакшы кабар да. Эми KLM'га салыштырмалуу жакшы эмес. KLM'де биз деген 98% билебиз да. Бул деген ошо кылып берет экенчи. Бирок биякта да бир аз риск бар. Бияктачы. Анткени эки авиалиния. Бирок биякта Turkish Airlines'тан сатып аласыңар деп сатып алат экенсиңер да. Ошон үчүн бияктан албайбыз бизчи. Биз деген дароо кайсы компания ошол билеттерди сатса, ошол компаниянын сайтына барып ошол жактан алабыз да. Turkish Airlines'ка киребиз. Turkish Airlines'ка кирдик. И бияктан ошол эле маалыматтарды киргизебиз. One way. Жана кайсы эле 11 декабрь. Так. Истанбулдон Китого 11 декабрь. Декабрь 11 тандайбыз. Окейди басабыз. Анан мына издейбиз. Мына моктан карасак, Богота аркылуу эконом 25.000 TL. Канча экен 25.000? 1340 доллар экен. 1340 доллар. 1340 доллар экен да. Ошентип туруп. Так, select азыр орусчасын анайынчы. Каякта экен орусчасы? Англисчени деле урат экенсиң бирок, а? Англисче билем. Жанагындай эле Google Flights'тан караган эле немени жазабыз, маалыматтардычы. 11 декабрь белем, 11 декабрь тандайбыз. Bir пассажир, поиск рейсов. Монтип карайбыз. Сааттарын, пааттарын баары көбүнчөсү эле бир убакытта экен, 9да экен эртең мененки. Мына мокта. Эй, баракелле. 22.300. Бул дагы 1200 канча болуп калат? 22.362. 1200 доллар экен. 1200 доллар. Ушуну тандайбыз. 1200 доллар тандайбыз. Могукта выбрать этот рейс дейбиз. Выбрать этот рейсти басабыз. Кито, Стамбул, воскресенье, сведения дейт могукта көрүнөр.
Общая стоимость продолжить. Сведения о маршрутын карап көрсөң болот. Мисалы, Turkish Airlines Istanbul Panama, Panama Quito, CM Airlines. Бул уже жакшы да. Turkish Airlines'тын сайтынан биз деген CM Airlines'тын билетин алып атабыз. Анан Turkish Airlines бизге эки билетти бириктирип бир пакет катары сатып атат болчу. Бир учуу катары сатып атат да. Анан мону сатып алгандан кийин бир PNR код берет. CM Airlines'ка карабастан. Анткени сайт компания Turkish Airlines сатып атпайбы? Ошо улантууну басабыз. Не болду? Интернет кетип калды. Достор болуп атасыңарбы? Азыр тоңуп калдым го. Сайт. Стаб бир жолу эметейинчи. Доступум көчүп калды го. Quito, İstanbul, 11 dekabr, поиск рейсов. Мощный маалымат берип атасың, бирок чын эле. Рахмат. Алла разы болсун сага. Рахмат. Кээ бир немелер, авиакассалар өзүлөрү деле билбейт. Бир досум бар болчу, ошол жарым жыл мурун ал деле ошо авиакассалардын проблемасы чыккан. Ошо алар деле билбейт, бияктан виза керек деп айттым ошо. Транзитная зонадан деле кетсин, виза кереги жок деп эле. Жок деп эле ушинтип жүргөн алчы. Авиакассалардан ошон үчүн тактап сурагыла өзүңөрчү. PNR код кайсы компаниядан сатып атасыңар же өзүңөрдүн алардын өзүнүн системалары дагы бар. Билет сатып алганчы. Канча PNR код берилет? Бир пакет катары сатып атасыңар, бир PNR код берилеби ошол 2-3 билетке же кандай деп тактап сурасаңар. Бир PNR код берилсе, бир пакет катары сатылса, анда кыйынчылык болбойт. Анан жана неме дагы чыгыптыр. Транзит. Мадридте транзитное разрешение деген. Эми билбейм, балким Кыргызстан учуп атканда ошо уруксат керек болушу мүмкүн. Бирок мен билишимче ошо Мадридтен транзитная зона. Мен өзүм деле анча-мынча сайт интернеттен карагам менчи. Мадридтен транзитная зонада проблема чыкпайбы, жок дейт. Дүйнөнүн баары эле ушуну айтып атат да, ушун форумдарга кирип карагам менчи. Анан жок, транзитная зонадан чыкпасаң ошо бербейт. Чыкпасаң проблема чыкпайт дейт да. Разрешение кереги жок. Ошо жанагы эле нерсин маалыматтарды киргиздим. Воскресенье 11 декабрь продолжить. Рекомендую выяснить, нужна ему транзитная виза во время трансфера. Көрдүңөр да, ошо жакта транзитная виза керекпи деп өзү предупреждение берип атат. Эскерт. Бул кайсы? Панама менен кетти окшойт деп койдун болу, э? Азыр Turkish Airlines'дан алып атканы биякта ошол эскертүү чыкпадыбы? Панамадан Китого, CM Airlines'тан менен учасыңар,
Текшерип көргүлө, транзитный виза керекпи депчи. Ошо мен ошо билишимче ошо бир компаниядан алганда PNR код берилет, бирок мүмкүнчүлүк болушунча бир авиалиниядан алган неметкиле да, аракеттенгиле да. Анткени могу Turkish Airlines өзү эскертти да могутач. Что-то кирбейт Өткөндө могу эжершалар продолжить. учту да, Китогочу. Я? Эжершалар учту Китого семья мененчи. М. Через Боготу болчу да. Боготадан транзитный зонадан мындай Ошо мен айткандай, ошондой эле. сразу эле кирип кетти жака элечи. Эчтеке М. штамп койдурбай эле. Ооба, ошондой эле. Азыр могу иштебей атат туугандар. Бирок мен түшүнүңөр да, mayli да. Түшүндүк. $10 кандай кылып көрсөтүп аласың ден аны? Кандай? Жанагы $10 сатып алып неметкенди көрсөтүп аласыңбы айткан азыр? Азыр айтып берейин. Ошону Мели азыр. Ошондой эки сайт бар туугандар. Бул деген эмне деп коет эле? Burner ticket деп коет булардычы. Күйүп кеткен же күйө турган билеттер да. Буларды көбүнчө дүйнө жүзүндө кантип эмнеге колдонушат? Ушул максаттарга да, мисалы деген өлкөгө киргенде обратный билет сурашат. Обратный билет деген биз учуп келген жерге кайра билет эмес булчу. Стамбулдан учуп атсаң кайра Стамбулга билет алышыңар мажбур эмес да. Ошо обратный билет деген бул эми өлкөдөн чыгуу билети. Ошону эстеп алгыла да. Неметип алгыла да. Мисалы деген силер азыр Китого келип атасыңар, Китодон каалаган жака кете берсеңер болот да, каалаган жака билет алсаңар болот. Ошол деген обратный билет деп эсептелет да. Бирок деген силер Китого келгенде обратный билетти мисалы Колумбияга алып алдыңар, Колумбияга алып алсаңар, Колумбияда сенин визаң жок да деп айтып коюшу мүмкүн да. Сен Колумбияга виза керек да деп кыйынчылык чыкпаш үчүн ошо Эквадордон виза сурабаган өлкөлөргө обратный билет аласыңар да. Ал деген Никарагуа, Гаити же Боливия. Алардын баары виза по прилету. Виза аэропорттун ичинде виза бастырып берет да. Акча төлөгөндө. Ошон үчүн ошол өлкөлөргө алгыла же кайра немеге алгыла? Стамбулга бизге виза кереги жок. Намибияга дагы эмне кайсы жанагы Антиго, Барбаду, Марбаду ошол өлкөлөр бар. Кичинекей микро өлкөлөр. Ошолорго алсаңар болот. Бирок ошо азыр эгерде силер чыныгы билет алсаңар, мындай жок могу топ онвардка ишенбей элем, топ онвард мындай фейковый билет алгым келбей эле десеңер, анда эң арзан деген ошо Боливия болот, Никарагуа. Анткени алар деле ошо жакын эле да. Стамбулга алгандан көрө, Китодон кайра Стамбулга обратный алгандан көрө Боливияга алып алгыла $200-250. Могу топ немелерге ишенбейм, фейктерге ишенбейм десеңер. Ошо бирок могу топ onward ticket деген кандай нерсе? toponwardticket.com. Могуга киресиңер. Англисче билбесеңер, могу деген мондай функция бар, компьютерден киргенде translate деп турбайбы? Translate. Могуга англисче да. Могу деген которсоңор болот. Так. Могу киресиңер сайтка. Ошо чычкандын оң баскычына басасыңар. Translate деп турбайбы? Translate. Котор. Англисче котор деген кнопканы басасыңар. Мондай нерсе чыгат. Могуга 3 чекитти басканда
Нукта choose another language. Башка тилди танда деп кылсак болот да. Нукта кайсы тилге которобуз деген. Бул деген Google Translate'тин эле функциясы. Нукта тилди тандайбыз. Нукта орусча дегенди тандайбыз. Же кыргызча. Translate. Которобуз. Монтип карайбыз. Сиздин наам деген. Мырза, айым, мистер, миссис. Эркектерге мына мырза, айым. Тандайбыз өзү мырза. Биринчи аты Хосе, акыркы аты Алехандро. Сапарыңызды тантаңыз бир жол. Бир жол биз анткени электрондук почта. Хосе кыргыз gmail.com. Ошентебиз. Андан кийин муякта аэропорттун учуп кетүү. Буякта аэропорт тандайбыз. Кито. Келүү аэропортту кимге? Муну деген неме тандайбыз эле. Ла Пас. Боливия. Кетүү датасы. Муну деген неме? Туугандар, бул топ onward ticket деген $10 турат өзүч. Анан 48 саатка чейинде мына буякта айтат неме 48 сааттан көбүрөөк деле депчи. Бирок силердин мисалы жакын арада алышыңар керек да, ошо учууга жакын калаганда эле алга да. Анткени бул деген PNR деген болот да, PNR код. Муну сатып алганда PNR код беришет. Ошол PNR кодду алып туруп силер деген башка иммиграциялар, офистер, авиалиниялар же башка каалагандар ошону текшерсе болот да. PNR кодду сайттарга киргизет. Анан алар карашат. Бунун учуусу бар экен, маршруту ушундай экен деп. Анан бул деген мисалы азыр ала койдуңар дейли, 11 ноябрда ала койдуңар, бирок учууңар декабрдын 15-inde. Анан декабрь 15-ине келгенде бул PNR жарабай калат. Ошон үчүн силер учууңардан 2 күн эртерээк аласыңар максимум да. Мисалы 30 ноябрда учуп атсаңар, 28 29 ноябрда сатып алгыла да. Анан башка экинчи сайтта көрсөтөм. Ал деген узун убактылуу да. Аякта 14 күнгө чейин PNR код жарайт да. Анда көрсөтөм мен. Мисалы деген мына учууңардан 2 күн мурун же 1,5 күн мурун ушу сайтка киресиңер, мону тандайсыңар, мага азыр керек. Кредит карта, дебиттик карта, датаны тандайсыңар, мисалы 24-ü, 26-сына, мага 25-ине керек. Тандайсыңар. Сурооңор бар болсо, муяка эле дароо эле мына Google. Мен баары эле ушуну жана кыйын деп ойлой берет, бирок Google бар да. Бияктан кыргызча бир нерсе жазып эле. Мисалычы. Мисалы муяка Google Translate'ка киребиз. Мисалы киребиз да Google Translate'ке. Анан муяка өзүңөр сурооңорду жазасыңар. Салам, кандайсыңар? Балким кыргызча жарабай калса, орусчасын. Биринчи кыргызча жазып көргүлө сурооңорду. Анан биякта англисчеси чыгат турабы? Анан орусча жазып көргүлө. Ошонусун орусча жазып көргүлө. Анан англисчесин көрөсүңөр. Анан экөөнү текшересиңер. Англисче билбесеңер деле мына көрүнөт да турабы, окшобойбу деп. Ошону экөөнү тең монтип копия кыласыңар. Копия кылып эле сурооңор бар болсо да, муяка жазасыңар. Пык деп. Анан китеп учуу деген. Бул деген туура эмес которуп. Сатып алуу да бул. Ону басасыңар. Анан жаңы бир баракка жөнөтүлөсүңөр да. Анан биякта деген имейлиңерди жазасыңар, картанын маалыматтарын жазасыңар, аты жөнү, өлкө мисалы, кайсы өлкөнүн картасы. Кыргызстан болсо Кыргызстан, Казакстан болсо Казакстан. Анан pay деп басканда картаңардан $10 кесилип калат да. Ошо бул топ onward ticket. Эч кыйынчылыгы жок, оңой эле. Ушинтесиңер. Анан экинчи сайт деген бул деген book reservation for visa. Book reservation for visa.
азыр. Эсне сайт. Туугандар могу. Мен карап алайынчы сайттын атын. Book reservation for visa check.com. Booking reservation. Booking reservation. Ушул сайтта киресиңер туугандар. Booking reservation for visa check.com. Бияка киресиңер. Биякта flight reservation деп англисчасы, орусчасы бар экен карайынчы. English. Муактан тандайсыңар. Орусчаны тандайсыңар. Андан кийин кирдиңер сайтка бронирование рейсовду басасыңар. Астына келесиңер путешественник, количество путешественников 1, путешественник 2, адрес электронной почты, номер жазасыңар, заголовок, господин, мисалы, Хосе Кыргыз gmail.com +996 555. Заголовок, имя Хосе Кыргыз. Одностороннее движение деп аласыңар. Муака деген жазасыңар мондай форматта. Город вылета, дата. Мисалы, город вылета Кито. Некен? November, кандай болот? 24 12 22. La Paz. Аэропорт прибытия 26. Болду мына. Монтесиңер. Кито, дата, каяка келесиңер. Болду. Ondan кийин заплатить сейчас басасыңар. Жанагындай эле нерсе ачылат. Кредит карталардын маалыматтарын сураган. Ошол жактан төлөйсүңөр, болду, силерге имейл келет. Имейл келгенде эле ошо PDF келет. Ошол PDF-ти эле көчүрүп аласыңар да. Ошо туугандар, ушундай бул booking reservation for visa check.com деген, бул деген көбүнчө визаларга да, мисалы силер виза тапшырып атсаңар, силерге деген PNR код деген көбүрөөк узунураак убакытка иштеши керек да, туурабы? Мисалы деген бүгүн ошо билетти сатып алдыңар, ушул фейк билетти сатып алдыңар. Эртең визага тапшырдыңар. Алло. Ошо могу деген 14 күнгө чейин иштейт да PNR. Бул деген визага жакшы. Визага тапшырып атсаңар. Канчалык болот? Бул $15. 14 күнгө жакшы. Бул деген мисалы мындай да, азыр мисалы бүгүн сатып алдыңар, эртең визага кирдиңер, немегечи, интервью. Аяка кирип туруп, анан алар деле 5-6 күндөн кийин текшерет да PNR коддорду, документтерди. 5-6 күндөн кийин жана топ onward tickеттен PNR иштебей калса, жаман болуп турабы? Бирок бунуку иштей берет. Мен бир эле жолу колдонгом бул booking reservation визанчы. Меники ошо 2 жумадан дагы көп иштеди да меникичи. Топ onward ticket так, ошо билбейм да, так билбейм. Максимум канча күнгө чейин иштейт. Бирок 2 күн иштей берет да. 2-3 күн. Sen belki обратный билеттин кагазын чыгарып алгансың да сен?
Ооба Чарбай чыгарып эле сөйлөнү. ошо ооба неменде планшетте ал. Эгер кокустан разворот болсо кандай болуп калат? Биз могул брондогон билеттер кандай болуп калат? Күйүп кетеби? Булар бронь бул жөн эле неме PNR код эле берилет. Бул силердин билетиңер эмес бул. Бул күйүп бул жөн эле мындай галочка үчүн эле. Разворотты Көрсөтүү. сразу эле бош орунга эле ошол күнү эле салат да. Разворотты. Разворот кылса мен билбейм эмне болот. Разворот кылса силерди депорт кылат да туурабы? Ошол өзүлөрү эле төлөп береби билетти? Жок, жана самолетто бош орундар болот, ошого эле салып туруп айдап сразу эле ошол күнүчү. Дата деген 10 күн эрте, ама 10 күндөн кийин болот атпайбы обратный билеттер. Күйүп атпайбы ошондо туурабы? Баары эле. Ооба, күйөт. Ошо. Баягы Жакшы Ибериядан маалымат болду. Конкретно. кандай кылып алдыңар, көрсөтүп бергилечи Иберияда. Нени? Иберия. Иберияны эмнени көрсөтөйүн? Кантип алдыңар эле билетти? Тилди көрсөң айтып койгулачы мага эми акырын. Мана вакыт экен. Орусчасы жок экен. Эми болбой калса монтип которо бересиңер да. Translate кыргызчагачы. Ошо чычкандын оң баскычына басып эле кыргызчага котор деген баскычты бассаңар. Мына каяктан? Каяктан Аман мисалы, Аман, Иордания. Көздөгөн жер. Кито. Кетүү күнү. Мисалы кетүү күнү 15 декабрь дейли. Кайтуу могу деген бир жол. Doğru. %100. Андалмай атат. Кандайдыр бир себептен. Onu жаңы англисче кылабылчы. Ооба, инглиш кылып. Departure. Бирок тандайсыңар мына departure каяктан, кетүү каякка. Бирок бир жол return деген бул эки жакка, бир жакка, бул деген көп жакка. Мына бир жакка тандайбыз. Ошо учкан күн, тарых, декабрь мисалы 15 дейбиз, көрөбүз. Муакта деген бир балдар. Эгер үй-бүлөлүү болсо кандай болот? Муакта эки неме болуп калат эле, эки взрослый. Анан муакта балдар, мисалы 2 жаштан 11 жашка чейин канча бар? Мисалы 3. Муакта деген немелер? Бирөө дейли. Бөбөктөр муакта 2 жашка чейин. Бирок биринчи деген мындай жөн эле карап көрөлү да. Экен, аны өзүңөр сатып алганда карайсыңар да. Монун баарын тандап койсо анда жалпы неменин баасын берип коет да. Биз биринчи билишибиз керек. Сөзүңөр алжың. PNR кодду атпайсың. Семьяга кандай бирөө эле кетеби? Жок, ар бир адамга, ар бир кишиге бир PNR код берилет. Өзүнчө толтуруш керек да. Демек балдарга да алыш керек турбайбы анда? Балдарга да. Билет алынат да, мисалы 2 жаштан өткөндөн кийин кадимкидей билет алып атпайбызбы?
Ошолорго да анда алына турбайбы QR код? Аны мен билишимче мен так билбейм мен. Чоек мына. Ну, ар бир кишиге өзүнүн немесин маршрут түзүлөт. Ар бир кишиге бир PNR код берилет. Мына ошо издөөнү бастык. Анан могукта эмне чыкты? Анан могукта мисалы монтип карайсыңар. Оңго солго басасыңар. Издейсиңер да. Мисалы эң арзанын тандап туруп эле. Мисалы могу 14 декабрь дейт. 1300 экен. Декабрь 1300. Эң арзаны азыр 1300, 1270 болуп атат. Эми мону тандап көрөйүн. 25 декабрь. Эконом. Аман көрүнөр. Мону байкасаңар, Iberia Checit.com'дон сатып алып атам да. Iberia Checit.com'дон мону детальдарды карасак, $1200 учуш, бирөөсү деген Royal Jordanian'дан берип атат. Аммандан Мадридке Royal Jordanian көрүнөр. Operated by Royal Jordanian. Royal Jordanian тарабынан иштетилип атат да булчу. Анан деген Мадридтен Лимага Latam Airlines мен учкандай эле да. Анан Лимадан Китого бул дагы Latam Airlines. Iberia Checit.com'дон башка авиалиниялардын билеттерин сатып атат да буларчы. Ошентебиз тандайбыз. Демек бир пакет болуп калат? Бир пакет. Анткени биз Ибериядан сатып атабыз да. Мону тандайбыз, мына 1270 бастык. Анан улант continue. Жанагы Истамбулдан Китого көрбөдүк беле? Google Flights'танчы. KLM деген бар эмес беле? Ошондой эле логика. Биринчи Google Flights'тан издейбиз. Google Flights'тан арзан билеттерди бир авиалиниядан саткандарды издейбиз. Анан ошонун арзандарын карап, ошолордун расмий сайтына кирип, ошондой эле кылабыз. Анын расмий сайтынан сатып алабыз да. Мияка киребиз. Passenger аты жөнүбүздү толтурабыз. Анан могукта аты жөнүбүз. Анан биякта continue басабыз. Анан басканда уже немеде аты жөнүң, каяка барасың, немең, телефондор кылып эле 2 кадамдан кийин уже төлөм чыгат да. Могукта информация сурашат. Үчүнчүдө дагы бир информация сурайт. Анан баарын эле уже оңой эле да. Анан төртүнчүдө уже PayPal менен төлөйсүңөр же карта менен төлөйсүңөр. Анан 5-чи конфирмация. Ошо биякта деген уже айтылат, төлөмүңөр болду, имейлиңарга билетиңер келет, ошону жүктөп алгыла, ошондой да. Имейлиңарга келет, биякта PNR код менен ошо бүт маршрутуңар түзүлөт, PDF катары. Кайсы карт менен төлөгөн жакшы? Айрмасы жок. Visa, Master. Master, Visa жарай берет, Биякта ошо өзүлөр 4-чү кадамга жеткен биякта көрүнөт. Visa, Master дүйнө жүзүндө бүт жакта эле колдонулат го. American Express болсо American, PayPal, Google ошо. Кыргызстанда чыккан виза карталар болсо баары эле жарай берет. Кыргызстандыкы көбүнчөсү виза да. Ошо тууган ушундай. 1 мүнөт калып тур туугандар. Суроолоруңар барбы дагы? Эсимдик окшойт. Суроо болсо бергиле. Чоң рахмат. Анда суроолоруңар жок болсо ошо улантабыз го, бүтүрөбүз го анда, же группадан сурайсыңар да. Туугандар